Сулаймантоо ЮНЕСКОдан чыгат, чыкпайт, асма жол керек эмес, макамы эмне берет деп ызы чогулуп жатат, а чындыгында тоонун айланасында курулуш кылса болобу? Экс-мэр Токторбаев кыскартууга тырышкан Сулайман тоонун буфердик аймагы деген эмне? ЮНЕСКО талаптары кандай? Бул видеода айтып берем, акырына чейин көрүңүз. Караңыз, Сулайман тоонун ЮНЕСКОга катталган негизги корук аймагы 112 гектар, а буфердик зонасы дээрлик 5000 гектар. Уюм эки аймакты тең коргойт. Тоонун өзүндө жаңы курулуштар таптакыр болбойт, а буфердик аймакта өзгөртүүлөрдү жасоого уруксат менен гана жол берилет экен. Анда анын эмне кереги бар? Буфердик аймак Сулайман тоонун тарыхый көрүнүшүн кандай болсо ошондой сактап, жаңы курулуштардан чектеп карап туруш үчүн керек экен. Бирок бул таптакыр эле жакшыртуу кылса болбойт деген сөз эмес. Мисалы, азыркы Сулайман тоо мечити 2008-жылы буфердик аймакта салынган. Оштун мэри Жанар Акаев алгач Сулайман тоонун айланасына вело жол салып, жашылдандырып, жакшыртууга тоонун макамы тоскоол жаратып жатат деген. Асма жол куруу идеясын ишкер Нариман Тюлеев менен дагы сүйлөшкөнүн кошумчалаган. Бул үчүн керек болсо ЮНЕСКОдан тоону чыгарууну да сунуштарын айткан. Бирок кызуу талкуу жаралып, министрлик колдоосун айтканда Тюлеев буга тиешем жок деп актанды. Акаев болсо кайрадан элди уктум, башаламан, ЮНЕСКОнун талаптарына туура келбеген курулуштарга жол берилбейт деп айтып чыкты. Туризмди, Ош шаарын өнүктүрүү, Сулайман тоонун айланасын көрктөндүрүү, инфраструктураны жакшыртуу, жашылдандыруу идеясы Акаевка чейин эле айтылып келген. Мурунку мэр Жеңишбек Токторбаев керек болсо Сулайман тоонун боорундагы көрүстөндү рекультивация кылып салалы деп дагы айткан болчу. Кийинчерээк Ош мэриясы, музейдин администрациясы, министрлик, ЮНЕСКО баш болгон эксперттерден комиссия түзүлүп, Сулайман тоонун буфердик аймагын оптималдаштыруу боюнча иштеп баштаган. Могу жерге курайлы десек, буферная зона. Ошон үчүн бул маселени чечпесек, биз анда отура бериш керек да, Ош өспөш керек. Ушул жылдын башында Кыргызстанга эл аралык эксперттер дагы келип кетишиптир. Сулайман тоо музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулло Ибайдуллаев бизге билдиргендей, Ош шаарынын өнүгүү стратегиясы планына жараша буфердик аймакты ылайыкташтыруу, шайкеш келтирүү багытында оптималдаштыруу боюнча комиссиянын иши жүрүп жатыптыр. Мисалы, ЮНЕСКОга киргенден кийин Өзбекстандагы Бухранын тарыхый борборунда, Ичанкала чебинин Дишанкала тышкы шаарында, Самарканд тарыхый объекттеринин буфердик аймагында өзгөрүүлөр болгон. Жашылдандыруу жүрүп, сейилбактар, жөө жүргүнчүлөргө жолдор салынган. А Ош шаарынын тургундарынын асма көпүрө вело жол боюнча ойгандай жеринен сурап көрдүк. Менин оюмча ошо өзү кала берген эле жакшы. Басып чыккан жакшы, көрүп. Велодорожка ар жерде эле бар го, көп жерде эле бар да азыр. Туристтер сөй басып чыкканга өздөрү кызыгат да. Бизге деле басып чыккан жакшы. Эгер ЮНЕСКО уруксат берип койсо, ЮНЕСКОдан чыкпай эле Жанар Акаев айткандай куруп койсо, ал жерде эмне канатка урса бир кана бар менен кайра кайтып келет. Эле куруш керек деп ойлойм. Эмне үчүн? Анткени удобный болуп калат. Если ошондой болсо, адамдар дагы кеңири айланган чыгат дегендей. Азыр мисалы көп эле жактар ыңгайсыз да, чыкканычы ошол. ЮНЕСКОдан чыкса аябай жакшы, адамдарга удобный болот да. Лестница менен чыгып чарчабайчы. Каждый улица, каждый жолго велодорожка куруш керек. Адамдар басканга удобный шарттар болуш керек. Биз өнүгүп атабыз. Оюм каршымын мен. Ал тарыхый жер биздин. Айланса велодорожка болот да? Аны кылса болот. Аны ага тоскоолдугум жок. Инфраструктура дагы, туристтер дагы, тарыхый мурас дагы элге керек, а ЮНЕСКО бул финансылык уюм эмес. Муну түшүнүү абдан маанилүү. Ал бизди эл аралык коомчулукка тааныткан тарыхый мурасыбыз Сулайман тоону кылымдар бою сактап турууга, коргоону максат кылган уюм. Макамдын аркасынан эл аралык донорлордон да каражат бөлүнөт. Мисалы, Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Сулайман тоону оңдоп түзөө иштери жүрөт экен. Айрым эксперт жана урбанисттердин айтымында Сулайман тоону ЮНЕСКОдан чыгарууга болбойт. Антпесе бул кайсы бир топтордун киреше көрүүгө кызыктар бизнесмендердин долбооруна айланып кетиши ыктымал деген ойлорун айтып жатышат. А Оштун мэри Жанар Акаев башаламан курулуштарга жол бербейбиз, бирок баары бир шаарды өнүктүрөбүз деп жатат. Бул маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бул видеону бөлүшүңүз жана бизге негеге катталыңыз.